эрте менен турам да айланага көз чаптырам жана көзүмдүн кадалган карегине укмуштуудай кооздук урнат. Ал кооздукту сөз менен айтып жеткирүүгө дараметим жетпейттир балким. Жашоого жарык чачкан күндүн чыгышы, булуттар кайдадыр сүрүлө жылып барган асмандын көктүгү, а кээде дыбыр добуш жамгырлар, керимсел шамалга ыргала шуудураган дарактар, жыпар жытын айланага тараткан гүлдөр. Мунун баары менин жашоомдогу эң кооз картина. Ал эми ал эң кооз картина бул Ош шаары. Ошко сапар тарткан багытымда ар дайым мени күтүп алчулар дайым турат. Ал дегеним, чыгышынан келсем, көчмөн турмушту чагылдырган, элимдин эски турмушун көрсөткөн дубалдар менен, төбөсү көккө жете жасалган түндүк алдында керилген көлүк ат минип Алымбек Даткан турат. Батышынан келсем, төрт жагына 4 аскер тизип, колуна темир кылыч илип, көз сала бардык тарапка байыркы бабам Барсбек турат. Ал эми түндүгүнө карай жол салсам, кулалы таптап куш кылган Кутмандуу журтка туш кылган. Сүрүнүн жоосу жалтанган, күчүнө көптөр таң калган. Айтылуу Айкөл Манас шер турат. Бул мен үчүн кылым карыткан тарых жана келечек. Ал эми тарых менен келечек бул Ош шаары. Ош шаары абас таза, өрүшү кенен өзгөгө тең, жемиши мол, кут береке төгүлгөн. Жайса эгер дасторконун жайнатып, дүйүм тамак, шербет мейиз төгүлгөн. Ош шаары ынтымагы биримдиги элимдин, суктандырат көрктүүлүгү жеримдин, шаарым менен мактанууга ар качан чыктандырат көөдөндөгү жандуу. Мээримге толгон балдардын жаңырган тунук күлкүсү, мектепке шаша кадамдаган окуучунун үмүтү, жогорку окуу жайларда окуган студенттердин келечеги, ар кесипти аркалаган кесипкөй адистердин жумуш ордосу жана көңүлүнө ырыс толгон карылардын куттуу үйү бул Ош шаары. Ош шаары өзөктүү өлкөнүн экинчи борбору аталып, өз макамына жарашкан, көпчүлүккө белгилүү Сулайман тоосу менен мактанган керемет шаар. Өнөрлүүлөр такшалып, таланттууга ашык берген, ырчыга эргүү жаратып, бичиге жөндөмүк берген, сүрөтчүгө боек сунуп, акынга калем сыя болгон, ашыктардын сүйүү таласына айланып, алсыздарга күч болгон, көп улуттун башын бириктирип, ынтымактын ордосу аталган, жашаган ар бир жаранга баарынан ыйык мекен болгон, жана мендеги патриоттук сезимдин ээси бол Ош шаары. Ал эми кечкисин шаарды көрктөндүргөн асмандагы жылдыздарга катарлаш, көчөдөгү жана ар бир үйдө тийип турган чырактар, эс ала бассаң мээлин соккон жел менен, таза аба, элдердин бейпил турмушу, бала бакча, мектеп, илимге суусаган жаштардын билим ордосу, өткөн тарыхты кучагына батырып өнүгүү жолундагы учурду өзүнө камтыган жана келечектен көптү үмүттөндүргөн бул Ош шаары.